Хадижа, О, үйге кірген екі сөзім бар. кет сүйлөшөбүз. Болчу эми. Дастан. Үйдө тукум басып кетке жата бербесин, мындай эшикке чыгып, кичине таза абадан жыттап, жумуштарды кылчы. Кечке жатасың бекерчилердей болбой. Иш жок, апа, Иш чыгып иш кыл. Же башка жакка кет иштегени. Майли, аз чыгам. Кир десең да кирип албагын, ишиң кыл. Мени чакырса келбейсиң, Коймчу. Бирок апам туура айтатчы. Мен, Россияга бир жака иштеш керек болуп атат, кетсем экен, менчи. Мен эмне жалгыз калтырасызбы? Жүрө бересиң сен ошол жерде, эмне болот деп туруп. Жан деле жүрө береңизчи. Майли, жаңды эле жүрөм, эч жака кетпейм. Үйгө кирбейсиң? Кирсең жакшы болот. Кет Россияга. Россияга кет. Россияда иш бар. Жакшы бир фирма бар таанышым. Ошол жака жөнөтөм, түшүндүңбү? Charger деген фирма бар Россияда. Полный ишке чачпай жечи. Складка разнорабочий, грузчик, посудомойщик, любой ишти кыла турган адам керек болуп атат. Ошол жака барасың, проживанияңды төлөйт, отель бар, ошол жакта общежитияда жатасыңар, документтериңди кылат. Өзбек туугандар боло турган болсо патенттерин төлөп берет. Бир айда 2 жолу айлык түшөт, түшүндүңбү? 8ден 8гече иштейсиңер. Иштин бардык түрү бар. Иш жок эмес, бар. Просто көтөрүш керек, көтөрө турган жерде анан иштеш керек болуп атат. Ушу сен дагы малдай эле болуп калдың балам. Бул жейт, ичет, жатат. Сен дагы ошо жейсиң, ичесиң, чачасың, жатасың. Бирок сага караганда малдын пайдасы жакшы болуп ататчы. Бул качабы сүт берет. Сенде сүт дагы жок. Атасы бирдемке десеңиз сиз дагы. Эй бала. Бирдемке. Кетейин деп атам, келиниңиз просто ил актап атпайбы. Сиз кетсеңиз жалгыз калам, мен кетпейин деп атпайбы. Качан айттым? Апа мен антип айтпайм. Мен дайыма айтам, баарын иштең, акча табың, качабы Россияга барып иштең дейм. Анан? Анан ошо балаңыз барбайм дейт. Мен сенин жаныңда туруп жүрөм дейт. Карачы, ай, катыныңдын башы жеткен нерсеге сени башың жетпей атат. Иште барып. Келиним жакшы чыккан. Иштеш керек да, тура. Вообще ғой. Булар адам болбойт, туура айтасың, шунуңуз туура айтасың. Тем более 2025 улардын жылы, жылан жылы.